2023-жылдын 24-25 июнь күндөрүндө Жусуп бала санатындагы дин агартуу борбору тарабынан уюштурулган жайкы Куран курсу жана лагеринде жаш өспүрүмдөр арасында бир ай ичинде үйрөнгөн сабактарынан турнир болуп өттү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, урматтуу мусулман бир туугандар. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу калыстар тобу, кымбаттуу окуучулар, элибиздин келечеги болгон жаш өспүрүмдөр, барыңыздарды Жусуп бала санатындагы диний агартуу борбору тарабынан уюштурулган жайкы Куран курсу жана лагерине келген жаш өспүрүмдөр арасында өтүлүүчү жарышына кош келипсиздер. Ал турнирде азан айтуу, Курани Каримди кооз үн менен тилават кылуу, 6 сыпат жана баян айтуу, ошондой эле чыгармачылык жана көркөм өнөр боюнча абдан кызыктуу жарыш болуп өттү. Азан айтканда негизинен бул жакта калыстар тобу ал азандын кооздугуна жана ошондой эле тажвидине карап бааларды чыгарышат. Андыктан ошого барыңыздар, көңүл буруңуздар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Кийинки жарыш, кийинки бөлүм бул 6 сыпат боюнча хадистер мазмуну менен баяндап бермекчи. Ла илаха иллаллахты көп айткан адам кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаатынан көбүрөөк пайдаланат. Ла илаха иллаллах аркылуу иман жаңыланып турат. Кыямат күнү амалдар таразасын. Ла илаха иллаллах келмеси жазылган бир кичинекей баракча, күнөөлөр жазылган көздүн нуру жетке чейин калың 99 китептен да салмактуураак болот. Ал эми кийинки окуучулар болсо баян айтуу боюнча жарыш кылат. Пайгамбарга эргешүү. Алла Таала пенделерине өзүнүн сүйүктүү пайгамбары Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга эргешүү өкүм берип мындай деп айткан: Пайгамбар силерге эмнени берсе, аны алгыла, эмнени кылууну буйруса, аны аткаргыла, жана эмнеден тыйса, анан тыйылгыла. Хашр сүрөсү 7-аят, Тафсир Баянул Куран. Сахабаларга эргешүү. Ошондой эле сахабалардан кийин келген ар бир адамды, аларды ээрчүгө, алардын жолун жолдоо кызыктырып мындай деди: Мусулмандардын эң алгачкы ачыктап айтканда мухажирлер, ансарлар жана аларды иман келтирүүдө ыклас менен чын жүрөктөн ээрчикендер. Алардан Аллах разы болду. Тактап айтканда алардын иманын Аллах кабыл кылды. Алар Аллахтан разы болушту ибадат жолун тандоо менен, жана Аллах аларга асынан агып турган дарыялары бар бакчаларды даярдап койгон. Алар ал жакта түбөлүктүү болушат. Бул эң чоң бактылуулук. Тавба сүрөсү 100-аят, Тафсир Баянул Куран. Машалла, машалла. Сүйүнбай инибизге баларды коюп койсоңуздар, калыстар тобу. 5 машалла. Машалла. Кыла турган жарышыбыз Курани Каримди кооз үн менен тилават кылуу боюнча ар бир группалардан балдар келип өз өнөрлөрүн көрсөтсө жакшы болот. Келиңиздер канаки. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Машалла, машалла. Алла разы болсун. Месе азыр кээ бир окуучуларыбыз өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтөбүз деп азыр аттанып жатышат. Ырсаптарды манас тилинде айтып бермекчи. Келиңиз. Илим алган адамдар туура жолдон адашпайт, жакшы абал кылышып, жамандарга жанашпайт, күнөө ишти таштаган, намаз окуп баштаган, Аллахты сүйгөн бенделер, дин жолунан качпаган, дин илимин алышкан, туура жолду табышкан, Аллахты сүйгөн бенделер, жакшылыкка жарышкан, арамдан сакта көзүңдү, ушактан сакта сөзүңдү. Сакал коюу чынында пайгамбардын сүннөтү,
Ezelteden gel atkan erkekтердин милдети. Сакал койсоң жок болот оорулардын илдети. Сакал болсо албетте пайгамбарга окшошот эркектердин сүрөтү. Сакалдарды коелу анткени биз туугандар пайгамбардын үммөтү. Аллахка башын ийбеген, пайгамбарды сүйбөгөн, ислам динин билбеген, жаман сөздү сүйлөгөн, илимсизге бир адамдар сакалчанды көрүшсө жардырат деп ойлошот. Бул сакалчан балеге калтырат деп ойлошот. Сакалчан деге бир вахабис деп ойлошот. Жарышка катышуучу жаш өспүрүмдөр бири-биринен жакшы айтып отуруп, жыйынтыгында турнирдин жеңүүчүлөрү аныкталды. Ошентип жыйындын соңунда турнирдин жеңүүчүлөрүнө Жусуп бала санатындагы дин агартуу борбору тарабынан жана устаз Абдурахим Шейхтин колунан медал жана алкыш баракчалары ыйгарылды. Азан айтуу боюнча жарышта биринчи орунду ээлегендиги үчүн Султан Мурадов Нурсултан келиңиз. Сизге мынакей өзгөчө түрдө алтын медал жана грамота. Эми Жусуп бала санатындагы дин агартуу борбору тарабынан уюштурулган жайкы Куран курсу жана лагеринде баян айтуу боюнча өткөрүлгөн жарышта биринчи орунду ээлегендиги үчүн Ишенов Сүйүнбек энибиз сыйланат. Келиңиз. Алтын медал менен сыйлыгыңыз кут болсун. Жусуп бала санатындагы дин агартуу борбору тарабынан уюштурулган жайкы Куран курсу жана лагеринде Куранды кооз үнү менен окуу боюнча өткөрүлгөн жарышта биринчи орунду ээлегендиги үчүн Темирбаев Калыбек энибиз сыйланат. Келиңиз. Сизге мынакей устазыбыздын колунан алтын медал жана грамота. Машалла дейбиз канакей калгандарыбыз. Машалла. Жусуп бала санатындагы дин агартуу борбору тарабынан уюштурулган жайкы Куран курсу жана лагеринде эң мыкты чыгармачылык жана өнөр көрсөтүү боюнча өткөрүлгөн жарышта биринчи орунду ээлегендиги үчүн Сатыбалдиев Нурбек энибиз сыйланат. Келиңиз. Мынакей сизге алтын медал жана грамота. Белеңиздер кут болсун.